40 жылы кетти. Баргандан кийин 1 жыл турду. Согушка барып кайтпай калган Бекишбай уулу Ыбрайым атаны инеси Ырабай ата мындай ческерет. Бекишбай атаман 4 тууган элек. Улуубуз Ыбрайым, анан Зейнеп, Зайнап, анан эң кичүүсү мен. Ыбрайым 1940-жылы армияга кетти, мугалим болчу. Балдарды окутуп келгенден кийин айылда ата-энелерге сабак берчү. Өз баламдан кантип окуйм деп апам менен атам окуя коюшту. Кийин байкемден кат келди. Рай, биз Акылбек, Шамшы болуп танканын окуусун бүттүк. Атам менен апамды жакшы бак, 1 жыл бүтсө барып каларбыз дептир. Тилекке каршы согуш чыгып калбадыбы? 1944-жылы байкемден кат келди. Фашистти асмандан атып, алдынан танка менен атып, жеңишке ээ болсок элибизге желек көтөрүп барарбыз деп жазыптыр. Эжем экөөбүздү сагынганы жана ата апасына арнап арман ырын жазып жибериптир. Алыр жүрөгүмө жай бербейт деп эскерет Ырабай ата. Арт жагымды карасам, агарып жумгал көрүндү. Агайың тууган ичинен алыстап башым бөлүндү. Аман болсом барам деп Алладан тилейм өмүрдө. Карындашым менимди сагынып өтө самаймын. Сагынганда кантейин сүрөттөрүн караймын деп жамактатып ыр жөнөтүп турчу дейт Ырабай ата. Агасы тууралуу көп айтып бергендиктен уулу Айбек Түмөнбаевдин эсинде калып, чыгармачылыгына чоң таасир тийгизген. Айбек Түмөнбаев атасынын агасы тууралуу көп макалаларды жазган. Үмүт адамга чоң ишенич берет. Ырабай ата агамды түшүмдө көп көрөм. Балким ал тирүү деген үмүттө жашап келет. Алмагүл Эркебай кызы, Кулпунай Тияншанова, Эрлан Токтобек уулу, Бала Сагым ТВ.